Бул унаага эмне болгон болушу мүмкүн? Кытай Чанган унаасы толугу менен өрттөнүп жатканын көрүүгө болот. УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке окшош адам пайда болду. Интернет желелеринде эл арасында талкууда. 6 жашар кыздын аянычтуу өлүмү. Айдоочу кыз 6 жылга эркинен ажыратылды. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Унаа капталдап калып, мотордун майына аба салып кеткен унаа жол кырсыгына кабылды. Дүйнөдө эмне болуп жатат? Казакстанда торговый центрлерге хиджаб жана никап менен кирүүгө тыюу салынды. Таласта айдоочу өзүн көрсөтөмүн деп 15 миңге айыпка жыгылды. Ушулар жамаша жаңылыктар түрмөгү видеонун астына коюлуп караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Адам жок. Эмне кана бүгүн кана иштеген? Дем алыш. Каяктагы дем алыш? Каяктагы дем алыш? Мен дем алып жүрөм. Кайдагы дем алыш? İşteş керек те. Эртең күз келип отпайбы? Жолго төгүлгөн мотор майына таягаланып ала салган Бишкектеги жол кырсыктын видеосу. Кырсык Жибек жолу Эркиндик проспектилеринин кесилишине катталды. Күбөлөрдүн айтымында жолго мотор майы төгүлгөндүктөн Toyota Max X таягаланып айдоочу рулга ээ боло албай калган. Натыйжада автоунаа ала салып, бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Бишкекте таштанını таштаны челекке жеткирбей жолго төгүп салган. Бишкекте жаран таштанını контейнерге жеткирбей төгүп салды. Коомчулук нааразы. Бишкек шаарынын Сверлов районунда жаран таштанды арабасын түртүп келип, атайын коюлган контейнерлерге жетпей таштанını жол жээгине төгүп кеткен учур видеокамерага түшүп калды. Окуянын видеосу жана сүрөттөрү социалдык тармактарга тарап кызуу талкуу жаратты. Колдонуучулардын көбү мындай аракетти малчылык, кыргызча жат көрүнүш деп сынга алышып, тартип бузгандарга айып салуу керектигин белгилешүүдө. Айрымдары болсо мындай көрүнүштөр шаардыктардын маданиятын төмөн экенин, мыйзамдарды сактоого кайдыгер мамиле кылышаарын белгилешти. Шаардыктар тиешелүү кызматтарды тартип бузган жаранга чара көрүүнү чакырышууда. Сууга чөгүп бара жаткан 2 кичинекей кызды куткарып калышты. Чүй облусунун Жайыл районунун Моңолдур айылында 2 кичинекей кыз 4 жана 6 жашта суу сактагычтын жанында чөгүп бара жаткан жеринен куткарып калышты. Белгиленгендей, кичүү кыз буту тайып сууга кулап түшкөн. Улуу эжеси аны куткарууга аракет кылган, бирок өзү да сууга батып кетүүгө аз калган. Бактыга жараша ошол учурда өтүп бараткан бир жигит окуяны байкап, сууга секирип, экөөнү тең куткарган. Таня, Таня, возьми за руку. Таня, стой. Давай. Сука, Филипп, быстрей! Филипп, быстрей! Быстрей, Филипп! Тихо. Тихо. Все, не плачьте. Тонут, быстро. Филипп, сдает. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Казакстандагы соода борборго никап жана паранжа менен кирүүгө тыюу салынды. Алматыдагы Достук Плаза соода борборуна никап жана паранжа менен кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Village Казакстан жазат. Соода борборунун эшигине имаратка бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салган чаптамалар илинди. Басылма белгилегендей, бул бетти жаап турган никап, паранжа, балаклава жана маскаларга тиешелүү. Хиджаптан ажоолук салынгандар бетти таанууга тоскоол болбогондуктан кире берсе болот. Маалым болгондой, соода борбордун администрациясы коомдук жайларда бети толугу менен жабылган кийимдерди кийүүгө тыюу салган. 2025 жылдагы жаңы мыйзамга таянган бул чаптамалар хиджапка тыюу салбайт. Бул жүзү толугу менен жашырылган жана адамды аныктоого мүмкүн болбогон учурларга гана тиешелүү дешти. Таласта авто ээн баштык кылган айдоочуга айып пул салынды. Талас шаарында BMW үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу авто ээн баштыкка жол берген. Жол кыймылынын коопсуздугу кызматкерлери тарабынан унаа акчам табылып, айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Автоунаа айып короого токтотулду. Талас ОИБтин ЖККБсы айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Бейиште силерди сулуу айымдар күтөт. Мыктыбек Арстанбектин видеосу талкуу жаратты. Мурдагы журналист, коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбектин видеосу интернет желесинде талкууга жем таштады. Видеодо ал эркек кишилерге кайрылган. Өз сөзүндө ал динге кызмат кылган эркекти бейиште сулуу кыздар тосуп аларын айткан. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар, суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат, 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат, 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. 6 жаштагы Арияланын аянычтуу өлүмү. Айдоочу айым канча жылга кесилди? Чүй облусунун Жайыл райондук соту 7 августта 6 жаштагы Арияланы өлүмү боюнча ишти карап өкүм чыгарды. Бул тууралуу Акипресс редакциясына 5 сентябрда маркум кыздын апасы Керемет Садыбакасова билдирди. Садыбакасова жолдошу менен Москва шаарында жашайт. Алардын 2 кызы бар эле. Ариела күчүүсү болчу. Жакы каникулда кыздарын Кыргызстанга алып келип турушчу. 9-июнда Садыбакасова кыздар менен Кыргызстанга келип, Жайыл районунун Акбашат айылына кайын журтуна барышкан. 13-июнда Садыбакасованын кайната кайненеси кошунасына конокко барышкан. Кыздар да алар менен чогуу болчу. Садыбакасова Акипресс маалымат агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдиргендей, балдардын баары көчөдө ойноп жүрүшкөн. Болжол менен саат 20:15-20:20 чамасында күн жарык болуп турган кезде Кара Балта шаарынын тургуну 1994-жылы туулган айым Lexus унаасын айдап баратып, жолдун боюнда турган Ариеланы сүзүп кеткен. Унаа токтобой баланы тебелеп кеткен. Кыз ооруканада каза болгон. Тергөө учурунда жарандын айдоочулук күбөлүгү жок экени аныкталган. Ал 1988-жылы туулган таанышы жаран унаа айдоону үйрөтүүнү суранган. Акбашаттын тургуну ал макул болуп, унаа үйрөнүү үчүн айыл жерин тандаган. Бул факты автомото транспорт каражаттарын кыймылынын, аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу менен кылмыш иши козголуп, жаран камакка алынып, анын таанышы кое берилген. Жыйынтыгында райондук сот 31 жаштагы жаранды
Автотранспорт каражаттарынын кыймылын, аларды эксплуатационун коопсуздук эрежелерин бузуу, этиятсыздыктан ден соолукка оор зыян келтирүү боюнча күнөөлүү деп таап, жалпы режимдеги түзөтүү мекемесине 6 жылга камоо чечимин чыгарды. Анын 4 жаштагы кызы эжесинин камкордугуна берилди. Ошондой эле жаран жабырлануучу тараптын пайдасына моралдык зыяндын ордун толтуруу негизинде 500 000 сом өндүрүлөт. Ал эми Lexustун ээси этиятсыздыктан өзгөчө оор зыян алдырып келүү боюнча күнөөлүү деп табылып, жалпы режимдеги түзөтүү мекемесине 8 айга камалды. Ал суд залында камакка алынган. Андан жабырлануучу тараптын пайдасына моралдык зыяндын ордун толтуруу негизинде 300 000 сом өндүрүлмөй болду. Ариеланын ата-энеси өкүмдү жеңил деп эсептеп 5 сентябрда Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышкан.